Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Садыр Жапаров менен сүрөткө түшүп алып, мен жакын адамы болом деп мактангандар көбөйдү. Кыргыз алтын терек сайтагы алтын комбинат боюнча билдирүү таратты. Италиянын өкмөтү TikTokко чектөө койду. Нурмагомедов Макгрегор Пориеден жеңилгенден кийин үн катты. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Италиянын өкмөтү TikTokко чектөө койду. Себеп жаш кыздын өлүмү. Италиянын жеке маалыматтарды коргоо бюросу TikTok социалдык тармагынын бардык италиялык колдонуучуларынын жашы белгисиз эсептерин убактылуу бөгөттөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу департаменттин сайтына шилтеме берүү менен Пикабу билдирди. Чектөө 15 февралга чейин созулат. TikTok социалдык тармагынын бөгөттөө чечиминин себеби Палермодо 10 жаштагы кыздын өлүмү болду. Ал TikTok сайтында популярдуу болгон тенденцияны карманууга аракет кылган. Италиянын La Repubblica гезитине билдиргендей, туугандары кызды үйүнөн эс учун жоготкон абалда уюлдук телефон менен табышкан. Кыз оор абалда ооруканага жаткырылды. Дарыгерлер аны сактап кала алышкан эмес. TikTok катчысынын айтымында, администрация социалдык тармагында адамдарды мындай нерсеге катышууга үндөй турган мазмун тапкан жок. Биз кооптуу болушу мүмкүн жүрүм-турумду үндөгөн же үгүттөгөн эч кандай мазмунга жол бербейбиз деген жана маркумдун туугандарына көңүл айтып, анын өлүмүн иликтөөгө салым кошууга даяр экендигин билдирди. Январь айында TikTok өспүрүмдөргө чектөө киргизген. 13 жаштан 15 жашка чейинки колдонуучулардын эсептери купуя бойдон кала берет жана аларды бекитилген жазылуучулар гана көрө алышат. Ошондой эле алар дуэттерди 16 жаштан жогору колдонуучулар менен гана сүрөткө тартууга уруксат алышкан. Булак Назар Ньюс KG. Талантбек Мамытов Садыр Жапаров менен сүрөткө түшүп алып, мен жакын адамы болом деп мактангандар көбөйүп кетти. Жарандык активист Мекенчил партиясынын мүчөсү көп жылдан бери Садыр Жапаровдун эркиндиги үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп, колдоочусу болуп келген Талантбек Мамытов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элге төмөнгүдөө кайрылуу жолдоду. Акыркы күндөрү региондордон келип, бирөөлөр аркылуу Садыр Жапаровго кирип сүрөткө түшүп алып, мен жакын адамы болом деп сүрөтүн көрсөтүп мактанган самозванецтер абдан көбөйүп кетти. Урматтуу элим, канча жылдан бери Садыр Жапаров кимдер менен мамиле кылып жүргөнүн жакшы эле билип калдыңыздар. Кайсы бийлик келсе ошол тарапка секирип өтүп, жашынган эки жүздүү кошоматчылар белгилүү эле болуп калды окшойт. Буйруса мындан ары андай шакалдардын арам ойлору ишке ашпайт деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Адилеттүүлүк үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн калыс ой жүгүрткөн бойдон калалы. Ниетти жакшы кылып, өзгөрүүгө кадам таштайлы деп айтылат кайрылууда. Булак Назар Ньюс KG. Жол кырсыгына кабылган Анжелика Кайратовага шашылыш операция жасалды. Жол кырсыгына кабылган ырчы Анжелика Кайратовага Бишкектеги травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунда операция жасалды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Бүгүн эртең менен академик Сабыр Жубанбеков ырчыга шашылыш түрдө операция жасады. Анын жабыркаган омурткалары калыбына келтирилди. Азыр бейтаптын абалы туруктуу. Наркоздон акырындык менен ойгонуп эсине келип жатат дешти маалымат кызматтан. Эске салсак, ырчы 23 январдын таңында кыздар менен чогуу келе жатып Ысык Көл облусунда жол кырсыгына кабылган. Окуя болгон жерде анын 5 жаштагы кызы жабыркаганы айтылган. Булак Спутник KG. АКШда аял тоогунун жүрөгүн дарылатыш үчүн $10,000 сарптады. АКШда Веллингтон шаарынын тургуну тоогунун жүрөгүн дарылатыш үчүн $10,000 сарптады. Бул тууралуу National Geographic Россия кабарлады. Ага ылайык 2 жыл мурда аял зоологиялык дүкөндөн жүжө сатып алып, аны үйүндө багып келген. Тоогу Блюнун абалы начарлагандыгын байкаган кожойкеси адистерге кайрылган. Алар канаттуунун канынан анализ алып, УЗИ, рентген жана эхокардиографиядан өткөрүшкөн. Жыйынтыгында тооктун жүрөгү ооруй турган аныкталган. Ветеринарлардын көрсөтмөсүн укканда Селена Нотнагел тоогу жок, жашай албай турганын айткан. Ал менин жанымдын бир бөлүгү. Күйөөмө эгер Блю жакшы болбосо, анда чуңкурду экөөбүздү ылайыктап каз деп айттым. Мен ал жок, кантип жашаарымды билбейм деген Нотнягел. Канаттууга адистер операция жасаган. Медициналык процедурадан кийин Блю тамак жеп басып, мурдагы калыбына келген. Аны дарылатууга $10,000 чукул каражат сарпталганы маалым болду. Булак Спутник KG. Кыргызстандын авторитети өтө эле чоң опур-топур маарика өткөргөндөн же каражат үнөмдөгөндөн өзгөрбөйт деди бүгүн 24 январда Назар Ньюс KG маалымат агенттигине саясатчы Ташполот Балтабаев. Ташполот мырза, президент Садыр Жапаров стереотиптерди жана шаблондорду өзгөртүп, инаугурацияда ашыкча чыгымдан баш тартты. Каражатты үнөмдөйм деген аракетинен эми инаугурация жупуну өтүп, эл аралык нормаларга жооп бербей калбайбы?
Кыргызстандын авторитети өтө эле чоң опур-топур маарике өткөргөндөн же каражат үнөмдөгөндөн өзгөрбөйт. Ал турсун андай маарикелер мамлекетибиздин авторитетине таасир да бербейт. Кыргызстандын авторитети экономика өнүгүү жолуна түшсө, билим, илим, маданият өнүксө гана өзгөрөт. Кыргызстанда мыйзамсыз 3 жолу төңкөрүш болуп, төңкөрүш жолу менен бийликке келүү адатка айланып калды. Мына ушулардын баары Кыргызстандын авторитетин эл аралык деңгээлде кетирип жаткан факторлор. Садыр Жапаров мурункулардай эле тойлорду берип, жолдорду жаап баштаса, бүгүнкү элдин ишенимине балта чабат. Ал ошону сезип, ашыкча чыгымдардан баш тартып, жолду жабууга тыюу салды. Октябрда болуп өткөн төңкөрүш жана андан кийин болуп өткөн шайлоо чоң салтанат менен президенттин жумушка киришине шарт түзбөсүн сезип, Садыр Жапаров элге жупуну көрүнөйүн, жөнөкөй болоюн, жыйнаган авторитетимди төгүп, элдин ишенимин кетирип албайын деген максатта иш кыла баштады. Булак Назар Ньюс KG. Нурмагомедов Макгрегор Пориеден жеңилгенден кийин үн катты. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов ирландиялык Конор Макгрегордун америкалык Дастин Пориеден жеңилгени боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу Airsport жазды. Эки мушкер бүгүн 24 январда UFC 257 милдешинин башкы беттешинде кезиккен. Америкалык спортчу кармаштын экинчи раундунда нокаут менен утту. Сени чемпион кылган команданы алмаштырып, споринг өткөргөндү чанып, чындыктан алыстап, жаш балдар менен машыгып жүргөндүн кесепети ушундай болот турбайбы, деп Нурмагомедов Twitter баракчасына билдирүү калтырган. Буга чейин спорттук карьерасын жыйынтыктаган Хабиб Нурмагомедов Макгрегор Пория Чендлер Хукер беттешини байкоо саларын айткан. Эгер алар чемпиондук наам үчүн кармашка татыктуулугун көрсөтсө, анда октагонго келери мүмкүн экенин билдирген. Мындан улам UFC 257 мелдешинин башкы беттештеринин мааниси арткан. Акшылык Пория менен ирландиялык Макгрегор бүгүн 24 январда Абу-Дабидеги мушкерлер аралыгында өткөн мелдеште кармашып, Пория атааңдашын нокаутка түшүрүп утту. Россиялык мушкер буга чейин Макгрегорду да, Порияны да титулдук беттеште мөөнөтүнөн мурда утуп чемпиондук наамын коргогон. Булак Спутник KG. Кыргыз алтын Терексайдагы алтын комбинат боюнча билдирүү таратты. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Эти Бакыр Терексай ишканасында түзүлгөн кырдаалдын кесепети ыкчам жоюлду. Жергиликтүү элдин жашоосуна жана айлана чөйрөгө коркунуч жок. Бул тууралуу 24 январда Кыргыз алтын ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуяга байланыштуу Кыргыз алтындын жетекчилигинен жана тийиштүү адистерден турган ыкчам штаб түзүлгөн. Сууну сордуруп алуучу насос оңдолуп, тоонун боорунда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кырдаал жөнгө салынып, ишкананын көзөмөлүндө турат. 23 январда алтын кенин иштетүүчү Эти Бакыр Терексай фабрикасына караштуу саркынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган. Жергиликтүү бийлик калдык түшкөн жердин төмөнкү жагындагы айылдын элине кайрылып, дарыянын суусун ичпей турууну эскерткен. Биргелешкен ишкананын капиталынын 75% Туркиянын, Эти Бакыр компаниясына 25% Кыргызстандын Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна тиешелүү. Өкмөттүн маалыматына караганда, Эти Бакыр Терексай ишканасында 646 адам иштейт. Алардын 90% жергиликтүү тургундар. Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу жылына 1 миллион тонна кенди иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Булак Назар Ньюс KG.